Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Силер менен кайрадан жолугушканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Жана биздин берүүгө көңүл бурганыңар үчүн рахмат айтабыз. Ал эми азыр болсо биздин бүгүнкү берүүбүз тууралуу билдиребиз. Биз Балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу программабызды улантабыз жана өспүрүмдүн тазалыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе жакшылап жай алып олтуруңуздар. Ал эми биз болсо силер менен маектешүүнү каалайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Ал эми азыр болсо биз убада кылгандай өспүрүмдүн тазалыгы жөнүндө сүйлөшөлү. Улуу врач жана педагог Пирогов адамдын өздүк тазалыгы жөнүндө сүйлөгөндө кайра кайталай берчү чындык бар деп айтчу. Бул кайсы чындыктар? Тамак ичердин алдында колду жууш керек. Тазалыктын ушул эң жөнөкөй талабын бардык эле адамдар аткарышабы? Өз убагында бир окумуштуу тарабынан кызыктуу жана сабак болуучу тажрыйба коюлган. Таза жуулган териге коюлган микробтор 10 мүнөттүн ичинде дээрлик бардыгы өлүшкөн. Ал эми кир териде микробтордун жартысы гана өлүшкөн. Демек, кир териге тийген жаракаттар коркунучтуураак экен. Самындалып жуулган кол ичегинин жугуштуу ооруларын четтетүүгө, ар кандай жугуштуу ооруларга жасалган эмдөөдө эле орунду ээлейт экен. Күнү бою кол эмнени гана кармаган жок. Эстетип көргүлөчү. Автобустагы кирип отургучтарды кармады, итти эркелетти, ботинкасын кийди жана башкалар. Кол дененин эң кир бөлүгү. Көпчүлүк балдардын дайыма бети, башын кармалап, көзүн ушалап турган жаман бир адеттери бар. Беттеги ар кандай ириндөөлөрдүн пайда болушунун себептеринин бири мына ушул. Бирок колду оозго да салышат. Мисалы, китепти барактап жатканда. Ал эми колдо дизентериянын жана башка көптөгөн коркунучтуу ичеги ооруларынын козгоочулары болуп калышы мүмкүн. Түз эле айтыш керек. Дизентерия, кыргызча айтканда жугуштуу ич өткөк оорусу, маданиятсыздыктын оорусу. Колду булгангандан кийин, тамактын алдында, дааратканага баргандан кийин жууш керек экендиги ар бир өспүрүмдүн канына да, жанына да сиңген өнөкөткө айланышы керек. Колдор тазалыкка муктаж. Ошондой эле дененин башка бөлүктөрү да. Муну өзгөчө жигиттер эске тутушу керек. Анткени алардын май жана тер болуп чыгаруучу бездери активдүү иштешет. Балдар менен кыздарга алардын териси көптөгөн жагымсыз чоочулоолорду алып келет. Күзгүгө каранышса, бетинде кандайдыр бир ириңчелер, безеткилер, ысыкчалар пайда болот. Эмне үчүн ушундай болот? Өспүрүм жана жаш курак кезде бездердин өзгөчө жыныстык бездердин гормондору болуп чыгуусу бала кездегиге караганда активдүү жүрөт. Өспүрүм кыздын же жигиттин өзүнүн бетинен көргөндөрү бул бездердин активдүү иштешинин чагылышы. Беттеги безеткини сыгып чукулаганда шишикчилер пайда болот. Ал эми эгер кол кир болсочу, анда микробтор кирет да ириңдеген жаралар пайда болот. Ошондуктан жуунуп жатканда гана бетке тийиш керек. Тилекке каршы көпчүлүк өспүрүмдөрдүн сабак учурунда үй тапшырмасын аткарып жаткан учурда бетин ушалап, бетине колун таянып отурган жаман өнөкөттөрү бар. Ал эми колу болсо кир да. Баарыдан мурда безеткени сыгуу ириңчелердин көбөйтүп кетишине түрткү берет. Анын бирөөнү сыккан кир манжалар жанына дагы бешти отургузгандай болот. Ал эми сыгылган безеткенин ордуна инфекциянын таралышы башталат. Безеткени сыгуу күчөгөн ооруларды да алып келиши мүмкүн экендигин эсиңиздерге алыңыздар. Беттин кан тамырлары баш мээге абдан жакын жайланышкан.
Кээ бир балдарды, өзгөчө кыздарды сепкил өтө тынчсыздандырат. Сепкилди кетириш үчүн алар бардык аракеттерди жасашат. Чоң кыз дагы бир жолу күзгүгө каранып көрчү. Жылмайып кой. Мүмкүн сепкил сенин бетиңе өзгөчө бир кайталгыс көрүп берип тургандыр. Бирок баары бир сепкил менин бетимди бузуп турат деп сүрдүү өкүм чыгарсаңар, анда эсиңерде болсун. Андан кутулуу өтө кыйын. Сепкилди пайда кылган түс берүүчү заттарды, орусча айтканда пигмент, иштеп чыгуучу клеткалар теринин терең катмарында жайланышкан. Күн нурунун таасири астында алар активдүү иштей башташат. Ошондуктан жазында алар көбөйүп кетишет. Демек, бетти күн нурунан коргош керек. Ал үчүн башка шляпа кийип алган жакшы. Бирок эрте жазда шляпа кие албайсың. Ошондуктан бетке жука кылып күндөн сактоочу крем сүйкөш керек. Бетти агыртыш үчүн бетке айран сүйкөп 15-20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп салыш керек. Күнүгө бир нече маал бетти бадыраң же лимон менен сүрүп 5-10 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууган пайдалуу. Ошондой болсо да сепкил үчүн анча кабатыр болуп, андан кутулууга шашпаңыз. Эми тырмак жөнүндө сүйлөшөлү. Ага дагы өзгөчө камкордук керек. Тырмактын алдындагы бош жер бул кирдин, чаңдын, глисттин жумурткаларынын көп чогулган жери. Белгилүү окумуштуу профессор Смородинцевдин айтымына караганда, колдогу болгон микробтордун 95% тырмактын алдында топтолгон. Тырмактын алдындагы 1 грамм киринде 380 миллионго жакын микробтор эсептелген. Тырмак канчалык узун кир болсо, анда микробтордун саны ошончолук көп. Тырмак жугуштуу оорулар менен оорушу мүмкүн. Эгерде тырмагыңар морт болуп, түсү өзгөрүп, формасы өзгөрө баштаса, сөзсүз врачка кайрылыш керек. Өшөндүк тырмакты иретке келтириш керек, кыскараак алып туруш керек. Ачык лак менен боелгон узун тырмактын ичине кир толуп турса, өзгөчө жаман көрүнөт. Андан көрө таза, тыкандык менен алынган тырмак жакшы көрүнөт. Жакшы тиш жакшы ден соолуктун белгиси деп айтышат. Мында чындыктын бир чоң бөлүгү жатса керек. Бирок тилекке каршы, бүгүнкү күндө жакшы тиш өтө сейрек кездешет. Тиш доктурга биз качан тишибиз ооруганда гана кайрылабыз. Мына врачтар эмне деп айтышат? Тиш ооруну алдын алуунун жана тиштин бузулушун алдын алуунун эң негизгиси бул өз убагында дарылануу. Тиш оорубаса деле врачка барып, кичинекей болсо да пломба койдуруп, тиштин андан ары бузулушунун алдын алган жакшы. Эң кеңири таралган тиш оору кариестин пайда болушунун себеби эмнеде экен? Көптөгөн окумуштуулардын пикири боюнча, кариестин пайда болушунун себеби бул туура эмес тамактануу. Тактап айтсак, углеводдордун көп болушу, минералдуу туздун аздыгы, витаминдердин жетишсиздиги. Кариести алдын алуу үчүн 100 грамм момпосу жегенче жарым литр сүт ичкен пайдалуу. Туура тамактануудан тышкары, биз радио берүүлөрүбүздө көп эле жолу айтып кеткендей, тишти кароо чоң орунду ээлейт. Тамак ичкенден кийин оозду чайкап, тамактын калдыктарын тазалаш керек жана тишке жабышкан кирди жууш керек. 1 грамм тиштеги кирде тишти бузган 800 миллион тилүү микробтор бар экендигин окумуштуулар далилдешкен. Демек, ал кирди бизге белгилүү тиш щеткасы менен тазалаш керек. Тишти механикалык бузулуудан сактоо зарыл. Мисалы, температуранын кескин өзгөрүшү, мисалы бал муздактан кийин ысык чай зыяндуу болот. Балдар тиши менен жаңгак чакканды жакшы көрүшөт. Кээде мыкты тиши менен сууруп чыгышат. Мунун натыйжасынын акыры оорулуу тиш. Ошентип, тиш чыдамкайлуу, камкордуктуу жана кылдаттык менен мамиле кылууну талап кыларына биз сиздерди ишендирдик го деп ойлойбуз. Ден соолукта болуңуздар.
күнү Иса Галилея деңизинин жээгинде ар жерлерден ага келип чогулган элди окутуп жаткан. Мына ошондо ага Яир аттуу дин башкаруучуларынын бири келип, аны көргөндө аягына жыгылды жана анда минтип сурады: "Менин кызым өлүм алдында жатат. Барып анын үстүнө колуңду кой. Ал оңолуп тирүү калсын." Иса аны менен жөнөдү. Анын артынан аны түртүшүп көп эл жөнөдү. Мында 12 жылдан бери кансыроо менен ооруган бир аял бар эле. Дарыгерлерге көп кайрылган, бирок эч кандай жардам болгон эмес. Иса жөнүндө угуп, элдин арасынан келип, анын кийимине колун тийгизди. Ал ичинен минтип айтты: "Эгер кийимине болсо да кол тийгизсем, айыгамын." Ошол замат ал өзүнүн денесинен оорунун кеткенин сезди. Ошол убакта өзүнүн күчү кетип жатканын сезип, Иса элден сурады: "Менин кийимиме ким колун тийгизди?" Анын мындай сураган себебин шакирттер түшүнбөй минтип айтышты: "Өзүң элдин кызып жатканын көрүп, мага ким колун тийгизди деп кантип айтасың?" Бирок Иса тегерегине көз салып, муну кылганды көрүү үчүн карады. Өзү менен эмне болгонун билип, коркконунан титиреген аял келип, анын алдына жыгылып, бардыгын айтып берди. Ал болсо аялга минтип айтты: "Кызым, ишенимиң сени сактады. Ооруңдан айыгып, тынчтык менен бара бер." Ал муну сүйлөп жатканда, дин башкаруучусунун кишилери келип, ага минтип айтышты: "Сенин кызың өлдү. Устатты эмнеге дагы баралантасың?" Бирок Иса бул сөздөрдү угуп, Яирге мындай деди: "Коркпогун, бирок ишенгин." Анын үйүнө келишкенде, ал жердеги дүрбөлөңдү, өкүрүп, ыйлап жаткан туугандарды көрдү. Ал үйгө кирип: "Эмне беймаза болуп ыйлап жатасыңар? Бийкеч каза болгон эмес, уктап жатат" деди. Тургандар ага күлүштү. Ал Пётрду, Жакыпты, Иоаннды жана кыздын апасын коштоп алып, кыз жаткан жерге кирди. Кыздын колун кармап, ага минтип айтты: "Бийкеч, сага айтамын, тургун." Кыз ошол замат туруп, нары бери баса баштады. Көрүп тургандар айраң таң калышты. Жаңы осуят. Марктан ыйык Инжил. 5-бап 21-ден 42-ырга чейин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар. Кайдан келдиң сен? Окчу тулган кайда барасың? Ойлондуңбу неге жашайм деп? Буга жоопту кайдан табасың? Асманды да жерди жараткан Кудайыбыз сеңил бар экен. Адамдарды жерге тараткан, сүйүү берип ак жаша деген. Шайтан деген жалганчы болгон, азгырыптыр обой энени. Адаштырган адамды жолдон, бул чындыкты билип жүрөм. Асманды да жерди жараткан Кудайыбыз сеңил бар экен. Адамдарды жерге тараткан, сүйүү
Ай сөзүн Кудай атанып, күнөөгө биз батып кеткенбиз. Кыйналабыз, тартып азабы, биз тозокту карай кетмекпиз. Асманды да жерди жараткан Кудайыбыз теңир бар экен. Адамдарды жерге тараткан, сүйүп берип ак жаша деген. Улуу Кудай бизди сүйгөндө, жалгыз уулун жерге жиберген. Күнөөбүздү мойнуна алып, жазаланган кайра тирилген. Асманды да жерди жараткан Кудайыбыз теңир бар экен. Адамдарды жерге тараткан, сүйүп берип ак жаша деген. Кудай айтат ушул курманды, арылтат деп сени күнөөдөн. Ишенимиң сени куткарат, күнөөң үчүн Иса өзөлгөн. Асманды да жерди жараткан Кудайыбыз теңир бар экен. Адамдарды жерге тараткан, сүйүп берип ак жаша деген. Асманды да жерди жараткан Кудайыбыз теңир бар экен. Адамдарды жерге тараткан, сүйүп берип ак жаша деген. Сүйүп берип ак жаша деген. Сүйүп берип ак жаша деген. Алкыш сага Кудайым, мага өмүр бергениңе. Жанымдасың ардайым, бөлүп чексиз мери